Бийлик булар да балдардай да. Буларды жакшы нерселерин айтып туруш керек. Ошондо булар дагы оңоло берет. Жана журналисттерди, башкаларды көбү камалып кетти го, мындай жөнөкөй адамдарчы. Ошолор дагы камалбайт болчу деп ойлойм да. Жапаровду жамандап коет, Ташиевди жамандап коет, дагы бирөөнү жамандап. Мен оппозициям, бул оппозиция эмес. Бул өзүнчө бир культура болуш керек. Саясий маданият болуш керек. Арет. Азыркы парламентти мындай өз баягы эмесин аткара албай атат, милдетин аткара албай атат деп ачык эле айтсак болот. Анткени президент айтпады, жарымсын куруп салдык. Мектептерди куруп салдык. Эми азыр башка маселени көтөрүлүп атат. Ошон үчүн бул рейтингке бар пайдасы, бирок дагы буну жакшы иштетиш үчүн бул конституционный реформа кылыш керек. Мына ошондо гана курултай иштейт. Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстан үчүн 2023-жыл кандай жылдардан болду? Биз бүгүн талкуу берүүбүздө ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто саясий талдоочу Бакыт Бакетаев менен саясий талдоочу Табылды Акеров болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студиябызга. Өтүп бараткан 2023-жыл Кыргызстан үчүн кандай жылдардан болду? Ошол эле жетишкендиктери, кемчиликтерин айтып өтсөңүздөр. Мен баштайынбы? Сизден баштайлы. Эми мен айтам, эң биринчиден биз баягы триллион деген математикада бир сумма бар да. Ошого биздин баягы дүң продукциябыз жетиптир. 23-жылы. Бул эмнени билдирет? Бул бизде баягы индустрия, айыл чарба өнүккөнүн көрсөтүп атат да. Бул бир. Экинчиси дагы мен эмнени эстесем, мына налогторду 3 жылдын ичинде азыр баягы 10 жылда топтолгон мурунку азыр 3 жылда топтолуптур. 10-15-те. Ошон үчүн ушуну бийликти мактап коюш керек. Бийликти эмнеге макташ керек? Мына мисалы мен бир нерсени айтайын. Нобелевский лауреаттардын арасында 80% еврей экен. 80%. Грэмми премияда 50% еврей экен. Байлардын арасында дагы бир 60% еврей экен. Эмне үчүн? Анткени булар балдарын чоңойтуп атканда эч качан мындай жаман нерсесин айтпайт экен да. Бир жакшы жагы болсо, ошону мактап туруп алат экен. Мына сен биягы математиканы жакшы билесиң, калганына карабай да койот экен. Баш болсо да, эмне кылса да. Ошон үчүн мына еврейлердин бүгүнкү күндөгү күчү. Бийлик булар да балдардай да. Буларды жакшы нерселерин айтып туруш керек. Ошондо булар дагы оңоло берет. Анан жамандап туруп алсак, булар жаман болуп калат экен. Ошон үчүн менин принципим бийликтин жакшы нерсесин айтып коюш керек. Мына налогторду көбөйттүңөр, ВВПны көбөйттүңөр, ГЭСтерди салып атасыңар, асфальт жолдорду асфальт кылып атасыңар, мектептерди салып атасыңар, ушунун баарын жакшыларын айтып туруш керек. Булар дагы эмете берет. Эгер аны айтпай, жалаң жетишпегендиктерди айтып берсек, ошол өйдөн баягы балчык болуп жүрө берет экен. Мына бияка еврейский подход кылыш керек да бийликке. Менин оюмча ушундай. Табылды агай, сизге эле ушул суроону узатайын. Негизи сиздин баамыңызда 2023-жыл Кыргызстан үчүн жалпы эле кандай жылдардан болду? Эми бир аз баягы жылыштар бар экени байкалып турат. Бирок мен ойлойм, мындан дагы көп жетишкендиктерге жетишсе болот. Бийлик же болбосо өкмөт өзгөчө көпчүлүгүндө ушул бажы кызматы анан салык боюнча өтө катуу иштеди да. Ошого жанагы Бакыт байке айтып аткандай триллионго
жетти деп айтып атышат. Бул жакшы, бирок экономикалык жактан өнүгүүгө келгенде али дагы проблемалар көп да. Мен ошого мындай бийлик сабаттуу, сапаттуу жана айкындуулуктун негизинде иш жүргүзсө, мындай коомчулукта дагы күмөн же болбосо жанагындай сындар айтылбайт болчу. Анан жана журналисттерди, башкаларды көбү камалып кетти го, мындай жөнөкөй адамдарчы. Ошолор дагы камалбайт болчу деп ойлойм да. Маалыматтын жоктугунан адамдар бир кандайдыр бир билдирүү берип алып атышат да. Анан камалып калып атышат да. Ошол жагы албетте кичине туура эмес болуп атат. Анан көпчүлүгүндө жанагындай өтө катуу мындай эме менен, басым менен болуп атат да. Жана коррупционерлерди кустрация деп башталган. Ошол кустрация улам-уламдан уланып келатат. Мындайча айтканда, коомдун өнүгүүсүнө ким күнөөлүү? Биринчи кезекте коррупционер күнөөлүү деп туруп, жанагы баардыгын кустурушту. Матраимовду дагы канчаларды 100 миллиондон, Матраимов 2,5 миллионбу, андан кийин 2,5 миллиард, андан кийин 100 миллион, 20 миллион, 500 миллион кылып ошентип баягы кустрация жүрүп атат. Бирок эми ал деген баардыгы тең сом менен да, эгер доллар менен болсо, анда булардын баары тең аз эле акча болуп калат. Но бирок мындай сом менен болуп, баягы коомчулуктагы оңой кутулуп кетип атат коррупционерлер дегендей бир эме болуп атат да. Мындай отургузуп, анан төлөгөндөн кийин эле кайра чыгарып, ушундай бир эмелер болуп атат да. Менимче бул жанагы бир бөлүгү мындай ошо коррупционерлер элдин душманы болуп калды. Кийинчерээк директор школдор элдин душманы болду. Мынакей баарын тең алып туруп жаңы кылды. Бирок көп мектептерге кайра жаңы директорлор бекилбей калды да. Мынакей көп райондордо баягы директорлор ИО милдетин аткаруучу статусунда болуп бекиле албай, мына эми кайрадан жанагы экзамен берип отуруп бекилип атат. Андан кийин кеси жанагы криминал, мисалы үчүн, мынакей криминал менен катуу күрөш деп баягы баардыгын тең баягы мындай эме кылдырып атат. Бул жагы бир аз жакшы болду, себептен мына 20-жылдан бери коомчулуктун ичинде аябагандай баягы сөз жүрүп атканда, мындай жаш бизнесмендерди шаардын сыртына алып барып атып өлтүрүп кетебиз, ушерке көмүп кетебиз деп бир 50 миң, 100 миң, 200 миңге чейин доллар акчасын котортуп алып кетип атышыптыр деген сөздөр көп жүрүп аткан. Мынакей ички иштер министрлиги дагы, УКМК дагы, коопсуздук кызматы, алар дагы ошондой кылмыш менен жанагы бандиттерди кармагандыгы, бул ошол элдин ичинде айтылып аткан сөздөрдүн чындыгын көрсөттү да. Мынакей быйыл эки кызмат тең ошондой бандиттерди кармашты да. Андан кийин жанагы мамлекеттик кызматтагы адамдар элдин душманы болду. Алардын баарын тең камап, мындай бир нерсени алып атканда же болбосо акча пара менен аракеттенип атканда деп ошентип кармалып, баягы камалып атышат. Бул дагы мындай жакшы, бирок мындай андан кийин мына азыр базарларга өттү да. Базарларга өтүп, анан ошо базарларды да керек болсо алып коебуз деп, анан мисалы үчүн жанагы аларча магазинин алды деп маалымат берип атышат, бирок так чыга элек эч кандай. Бирок ошондой болуп атат да. Бул жанагындай айтканда мындай адрестик күрөш жүрүп атат да. Коррупция менен адрестик күрөш. Ар бир коррупционерди тап же акча алып аткан жеринен баса калып кармап, ошондой адрестик күрөш катуу жүрдү десек болот бул жылы. Бул жакшы дагы жагы бар, жаман дагы жагы бар да. Себептенде жогорку бийлик, мисалы үчүн министрлик, ички иштер министрлиги же УКМК кызматкерлеринин баарын айтат, алар болсо иштейт, анан отчет
бериш керек да, анан отчет таппай калганда анан жанагындай өздөрү подстава кылып же болбосо өздөрү кандайдыр бир эмелер менен камап ошондойлор дагы болуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн Сталиндин убагында ошондой окуялар көп болгон. Анткени асыл киши баягы мындай жоопкер болуп калат да, баарын ошо уюштуруп кармап камагангачы. Мисалы үчүн жана тиги кулакка тартууда колхоздун башкармасы, анан то есть айылдын башчысы, анан коммунист, парторгтун ордун ээлеген, анан секретарь, айылдын секретары үчөө эле чече берген. Айылдын ичинде кимдер бар, байлар, кимдин канча уyu бар, кою бар деп эле ошолор кулакка тарта берген да. Кийин жагында эч кимди таппай калганда корккондорунан отчет керек болгон да. Корккондугунан кедейлердин баарын тең кулакка тартып беришкен да. Сталин айткан головокружение от успеха деп бир эмгек жазган да. Мына ошондой болуп калбайбы деп мындай чочуркоо бар да, элдин арасында деле ошондой бир эмелер болбойбу. Балким болуп атышы мүмкүн. Мисалы үчүн мурдакы президенттердин учурунда деле болгон, коррупция менен күрөштө, адрестик күрөштө мындай кооптуу да. Бир досу башка бир ведомствода иштесе, милицияда иштеген адам отчет бериш үчүн айтат да, сенин сотруднигиңен бирөөнү кармабасам болбойт, менин отчетум жок, мен жумуштан айдайт дейт да, бирөөнү алып барып чаап туруп камап коюшат да. Мына ошондой абалга жетпесе деп ойлойм. Анткени президент жакында эле мына кечээни курултайда да айтты, коррупция менен мындан дагы катуу күрөштү дагы улантабыз деди да. Ошондуктан мындай өтө астейдил мамиле кылып эметсе жакшы болмок дейм да. Анан бирок мындай башка өлкөлөрдө коррупция менен күрөш бул адрестик эмес, жана системалык негизде жүрөт да. Мисалы үчүн жогорку кеңеш коррупция менен күрөш жөнүндө эчтеке бейкапар жыргап эле жанагы эки бутун столго коюп алып чай ичип коюп отурган эле кишилер, госчиновниктердей болуп эле отурушат. Мыйзамдарды алып алып кайсы жерлери кандай, каерден коррупцияга жол берилип атат, ошонун баарын иликтеп чыгып, аналитический борбор ачып алып, юристтерди толтура коюп алып туруп иштеп, анан коррупция болуп кете турган жерлерин баарын мыйзам менен жабыш керек да. Бул ушул системалык негизде коррупция менен күрөшүү дейт. Себептен мына азыр бийлик, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев, булар баягы саясий эрктеп ушундой жасап атышат да. А бирок булар кеткенден кийин жаңы бийлик келет да. Мисалы үчүн жаңы президент келгенде кайра эле ошондой болот. Себептен мыйзамдан бирөө да мына жогорку кеңеш эчтеке кылбай отурбайбы, системалык күрөш жүрбөйт. Ошондуктан бардык өлкөлөрдө мындай адрестик коррупция менен күрөшпөйт, тескерисинче системалык негизде күрөшөт да. Ошондо мындай өтүмдүү болот. Албетте жанагындай өтө ашынган коррупционерлерден бир 5-10 мындай коркутуш үчүн кармап баягы эметиш керек, мыйзамга жоопко тартыш керек. А калганын болсо системаны оңдоп чыгыш керек да. Ошондо анан мындай жакшы натыйжа болот деп ойлойм да. Жакшы агай, Бакыт агай, сизге ушул камоолор боюнча суроо бергим келип атат да. Негизи эле бул жылы ушул Табылды агай айткандай кайсы бир элдерде комментарий үчүн, мисалы, пикир үчүн суракка чакырылгандар, ошол эле учурда камалгандар, кемпир-абад маселеси боюнча дагы деле камакта отурушат. Негизи ушул камоолор боюнча эмнелерди айта аласыз? Сиз туура эле болуп атабы? Эми камоолор ар кандай болуп атат. Мисалы, финансалык камоолордун негизинде Ташиев айтпадыбы? $1,5 миллиард бюджетке түшүптүр. $1,5 миллиард. Ошол мурун элден туура эмес алынган же башкача бир мыйзамдарды бузуп приватизация болгон нерселер азыр эмеге түштү. Кемпир-абад боюнча бул эми биздин маданият керек, саясий маданият. Биздин оппозиция болобу, бийлиги болобу. Ошондо камоолор болбойт. Мында Америкада азыр Байденге каршы сүйлөп аткандар өтө көп. Конгрессинде журналисттер, бирок аларда
маданият бар, бийликтин да оппозициянын маданияты бар. Ариети бар да, ариети. Биз ошого көнө албай жатабыз. Ошон үчүн азыр бизде оппозиция барбы? Бизде оппозиция бар, толтура, бирок булар кандайдыр бир системдүү оппозиция боло албай, иши кылып мындай жеке адамдарга кайсы бир маалыматтарды берип атат да, системалуу оппозиция жок. Бирок жөн эле баягы Жапаровду жамандап коет, Ташиевди жамандап коет, дагы бирөөнү жамандап. Мен оппозициям, бул оппозиция эмес. Бул өзүнчө бир культура болуш керек. Саясий маданият болуш керек. Ариет. Эмне үчүн оппозиция? Ошол оппозициядан сурасаң, эмнеге силер оппозиция болуп атасыңар? Ошо экономиканын модели жакпай жатабы? Сурайт, кандайбы? Бул кейнсианствобу же Фридманбы? Силерге кайсы жакшы, аны билбейт. Жөн эле тетигин тууганы биякта тууганы баягы мындай колхозный оппозиция болуп атат да. Мына азыр экономика, налоговый, мен ойлойм, мына Акылбек Усенбекович ошол контрциклический кейнсианствонун эмеси да, сторонниги. Эми ошого жок, биз Фридман менен барабыз, же Флипс менен башка курабыз деген оппозиция жок. Жөн эле мынакей тиги Дамасты курду, анан биягын дур, майда барат болуп атат да. Анан кийин салабаттуу, мындай фундаменталдуу оппозиция болсо, пожалуйста, моделин эметкиле, конституцияга мынакей азыр президентский болду, биздики парламентский дегиле, ошого мындай системный оппозиция болсо, ошондой түшүнөбүз. Болбосо бирөөсү эметсе эле таарыны эле жок, ал тиги же. Оппозиция системный болуш керек. Системный оппозиция жок болгондон соң Текебаев кетип калды. Анткени фундамент жок болуп атат. Серьезный оппозиционный ушул экономиканын моделин караган, ошо бийликтин архитектурасын караган, ошондо оппозиция жок болуп атат. Майда барат болот. Баардыгын билем мен мунун оппозициясын. Мына Эдил Байсалов өзү мурун айтып жүрдү эле, парламентаризм, анан кийин сөз эркиндиги, азыр биздин депутаттарды тоотпой жатпайбы? Өзү. Болбосо өзү мурун айтып жүргөн оппозиция жүргөндө, парламентаризм, депутаттарды угуш керек, депутаттын сөзүн угуш керек деп өзү айтып жүргөн, азыр бийликке келип такыр тоотпойт депутаттарды. Ошон үчүн азыркы да оппозиция системдүү эмес, булар бийликке келсе эле ошону эле кылат. Мен көрбөй жатам. Мына Текебаев бар эле системный, кетти. Анткени көрдү, бизде мындай пока системный, жакшы оппозиция, фундаментальный жок. Таяна турган адамдар жок. Андан көптөрү ошо оппозицияга ойноп атат, баягы батыр болуп, героизм, мен мына отурдум, мен тиги отурсам президент болом деп. Мен жылда экелеп отурган президент Мандела менен Садыр Жапаров болду. Калгандары мен отурсам эле президент болом деген бул туура эмес да. Жакшы агай, ушул парламент бул жылы кандай иштеди? Негизи ушул кабыл алган мыйзамдары боюнча дагы кеңири айтып өтсөңүз. Эми парламент азыркы парламент өз миссиясын так аткардыбы бул жылы? Азыркы парламент мындай коомдун кызыкчылыгында иштей албай атат десек болот. Мындайча айтканда демилге жок, жана көбүнчө жанагындай коомдук уюмдар боюнча мыйзамды чыгаруу боюнча аябагандай чоң чуу менен мынакей өткөрүп келатышат. Негизи парламент бул мыйзам чыгаруу менен эле чектелбестен коомдогу процесстердин баарына тең жанагындай реакция берип, өзүнүн позициясын көрсөтүп туруш керек да. Биздин азыркы парламенттен эчтеке андай нерсени көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Тескерисинче аларды мындай колдонуп алып атышпайбы? Мына Бакыт байке, Эдил Байсаловду айтып атпайбы? Көпчүлүгү баары айтып атышпайбы?
Эдил Байсаловду. Себептен де аткаруу бийлиги күчтүү болуп атат, парламент эчтекеге жарабайт. Ошондуктан Эдил Байсалов каалагандай баягы мындай жооп берип, же болбосо каалагандай жүрүп, мындайча айтканда парламенттен коркпойт да. Илгерки парламенттен жок дегенде коркуп турушчу да, министрлер, вицелер, премьер өзү коркчу парламенттен. Азыр болсо премьер эмес, азыр Кабмин да. Кабминдин жетекчиси дагы коркпойт парламенттен. Эч ким коркпойт. Ушундай абалда анткени парламентти жана силер мыйзам гана чыгара турган органсыңар. Ошондуктан отуруп мыйзамды гана чыгарыла, башка эчтекебизге чарбабызга келишпей эле биз өзүбүз билебиз деген мындай позиция айтылган. Ошондуктан парламент дагы ашынып баягы эмете албайт. Себептегенде бардыгы тең бизнесмендер коркот, эртең кылмыш иши ачылып калбасын деп. Жанагы тууну баягы эметип атканда, талкуу кылып атканда да карабайсызбы, кандай жүйөлөрдү айтып атышат. Макулук адам дагы антип айтпайт да, бензин да кызыл. Ошондуктан биз мындай болбойт да. Бул деген парламенттин биз күн сайын көрүп турган адамдар. Биз аларга карап мындай жаштарды, балдарыбызды тарбиялай турган адамдар да. Алар кандай аргументтерди келтирип атышат да. Ошондуктан азыркы парламентти мындай өз баягы эмесин аткара албай атат, милдетин аткара албай атат деп ачык эле айтсак болот. Кийин балким кийин ушул жанагы жаштар күн сайын айтып жүрбөй жана иллюстрация кылабыз деп. Менимче ушу кийинки эмеде мындай учурларда ушул парламенттин көпчүлүгү иллюстрация болушу мүмкүн да. Жакшы. Агай, сизге дагы ушул эле суроомду узатайын. Парламент өз миссиясын так аткарып атабы? Бүгүнкү конституция негизинде аткарып атат. Анткени мындай байкап сереп салып көрсөңөр, ушу парламентте көтөрүлбөгөн суроо жок. Кандай маселе болсо депутаттар көтөрүп атат. Экинчи маселе бунун аткарылышы. Бирок өздөрүнүн аракетин жасап атат. Анан кийин парламенттен негизинен мыйзам чыгарууну күтүш керек да. Парламенттин өзүнүн конструкциясында ката бар да. Азыр парламентте, жогорку кеңеште ушу биздин Кыргызстандын байлары чогулуп калды да. Жөнөкөй карапайым адамдар, дыйкандар жок. Булар билип билбей эле өздөрүнө кичине баягы өздөрү да билбей калат, өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алып атат. Ал жерде жөнөкөй шопур жок, жөнөкөй дыйкан жок, шахтер болом, эмне болобу. Ошолор болгондо кичине карапайым элдин да маселесин көтөрүп турат эле да. Анткени биздин шайлоо кодекси ошондой жазылып калган, жалаң байлар үчүн. Жөнөкөй адамдар, жөнөкөй профессорлар, жөнөкөй баягы мугалимдер өтө албайт. Биринчи легендарный парламентте мына өткөн. Текебаев өттү, Мадумаров өттү, Доронбек Садырбаевтар бардыгы жөнөкөй карапайымдар өткөн, ошон үчүн легендарлуу деп аты калып калган. Азыр болсо андай жөнөкөй элден сурулуп чыккан, кары катмалдан чыккан азаматтар өтө албайт. Анткени акча керек. Ошон үчүн парламенттин системалуу ушундай бир эмеси бар. Ушуну кандайдыр бир өзгөртпөсөк, бара-бара бүт мыйзамдар байлар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзө берет. Бизде болсо, мен курултайдан сурадым президенттен. Биз бүгүн капиталисттик социализмди куруп атабызбы, же социалисттик капитализмди куруп атабызбы? Чоң айырма бар берди. Мына ошон үчүн буга да жооп бере турган системалуу, ошо биздин бийликтин архитектурасын, биздин бараткан жолубуз, багытыбыз,
ошону билиш керек да. Ошону биздин парламент векторун бериш керек. Бирок парламентте азыр ушул биздин Кыргызстандын сословиясынын жаңы капиталисттер отурат. А пролетариат жок. Пролетариат мына биз. Айлыктан башка эчтеке жок. Завод, фабрика жок. Теги бул жок. Ошон үчүн бизде ошол сословие көбөйүп баратат. Бул сословияны азайтып, барды тең болгондо ошондо тынччылык болот. Эгерде көп бөлүнүп кетсе, анда дагы эле чаң тополоң чыгышы мүмкүн да. Парламент негизи мындай жаңы конституция боюнча туура эмес чакырылып калганда, себептен де жаңы конституцияны шашылыш кабыл алышты да, анан жана мажоритардык пропорционалдык негизде жартымысын жерлерден чакырбады. Жерлерден келгендин баары 36 депутат бүт эме бизнесмендер да. Анан кийин ошол эле учурда курултайды киргизип, анан курултай мына мыйзамдашты да. Эми азыр ошо жерлердеги келген депутаттар менен курултай экөө бири-бирин кайталап атат да. Ушу курултай негизи өз максатына жеттиби? Курултай биринчи жолу мындай мыйзамдуу курултай чакырылды, бирок бул чакырылыш деле мындай өтө жакшы деп айтууга кыйын. Себептен де ар бир райондон чакырганда, анан ар бир райондон 2 кишини сүйлөсүн деген. Бирок 3 мүнөттөн болгондон кийин 2 киши тең эчтеке сүйлөй албайт. Анан бир райондун эмесин 2 киши кантип айта алат? Ар бирөө булар мындай өздөрүнүн айлынын проблемасын мектеп куруп бер, садик куруп бер, жол куруп бер, жана башка менен эле токтолуп чектелип калышты да. Себептен де алар глобалдык негизде сүйлөй албайт. Анткени айылга барганда эмне деп айтат? Айылга барганда айтат да, сен жок дегенде бала бакча куруп бер, жок дегенде жол куруп бер дебейт белең. Каяктагы сен тиги глобалдык проблемаларды сага эмне кереги бар эле дейт да. Ошондуктан башында айтылган мондай бала бакча эмне дегендерди, социалдык маселелерди көтөрбөгүлө деп. Ага карабай деп делегаттардын баары тең чыгып алып туруп, жалаң социалдык маселелерди айтып туруп алды. Себеп дегенде аларга артында айыл турат да, айылга кантип барат? Көрдүңүзбү? Ошондуктан жанагы курултайды айтып атпаймынбы? Мындай чакырбаш керек. Курултайга жанагындай өз эрки менен келиш керек. Жанагы квота менен ар бир айылга, ар бир районго момча киши деп эметпей, мындай ошол райондун проблемасы болсо дагы ошону жеткиликтүү мындай айта ала турган баардыгы тең текши садик бала бакча куруп бер дейт. Өкмөттө андай акча жок, бүт баарына тең куруп бере тургандай. Бир ошентип курултай өзүн өзү жок кылат да. Себептен күн сайын келет да, мектеп, бала бакча, жол куруп бергиле дей берет. Эчтеке курулбайт, аз-аздан курулат, баардыгына жетиштүү болбойт. Ошентип отуруп курултайга эч ким ишенбей калат, бир 2-3 чакырылыштан кийин эле. Ошондуктан муну мен башында эле курултайга каршы болчумун. Атайын бардым, делегат болуп, көрөйүнчү кандай экен деп. Көрдүм, мындай курултай менен иштөөгө мүмкүн эмес да. Мындай курултай болбойт, өкмөт өзү деле иштей албайт мындай курултай менен. Бирок бул курултайды мындай манипуляция кылып, коомдук пикирди өзгөртүп алганга баягы колдонсо болот. Мынакей тууну 2 күндөн бери тууну айтып атышты. Аягында президент бир эле суранып койсо, бар эмес, эми айрым бөлүгү кол чаа берди да, ошо менен. Анан туунун өзгөрүшү боюнча дагы пикириңизди айтып өтсөңүз. Курултайда жанагындай экс-чиновниктер келет экен да. Экс-чиновниктер кайра кызмат алайын деп келишти да. Алар кайсы маселе болбосун ура деп кол чаа берет да. Мына ошолордун баары тең ура деп кол чапты да. Жанагы биз алмаштырабыз, алмаштырбайлы, ушуну калтыралы, тууну калтыралы деп айткан делегаттардын баарын сөзүн мындай четке кагып коюшту дагы. Анан тигилердин колу менен, кол чабышы менен ушул баягы мындай проблема чечилди, курултай колдоду дегендей болуп, курултайды тескерисинче ошол курултай учурунда мындай тепсеп салышты да. Өздөрү мына жанагы демилгечи топ бар экен, бир өзүнчө демилгечи топ курултай деп жүгүрүп жүргөн аябай канча 30 жылдан бери. Бирок алар ушунчалык күйөт экен. Бирок ошондой жана экс-чиновниктердин баары тең чакырылат экен, анан айылдан
70'ten 60'tan ашкан аксакалдар келет экен, аларга мисал үчүн кандай баары бир да мындай эмне кандай багытта болот. Анан ошолордун көпчүлүгү тең жөн эле кол чаап коет экен, болду ошо менен өттү деп. Курултайды жакшыртыш үчүн, сапатын көтөрүш үчүн мындай интеллигенцияны тартыш керек да, интеллигенция көп келиш керек, бир 50 чакты, 100 чакты интеллигент адамдар келип, ошол жерден тармак боюнча билип, мындай президентке кошумча кеңеш айта ала тургандай орган кылыш керек. А мындай кылганда минтип чакыра берсе, көп болсо 2 жолу чакырат, 2 жолу кол чаап бергенден кийин бүттү, курултай эчтеке болбой, баары тең курултайды сөгүп калат дагы, курултай эчтеке жарабай калат да. Анан ар бир жанагы эмени проблеманы курултайда жабык түрдө чечиш керек. Себеп дегенде жанагындай мындай курултайдын өзүнүн эле жанагы психологиялык, менталдык жагынан бул хандык бийликтин эмеси да, институту да, саясий институту. Ошондуктан көпчүлүк адамдар аяка келгенде мындай про президенттик маанайда болот экен да. Карабайсызбы, 2 күн айтып атып эле президент бир эле жолу айтканда жанагынтип кол чаап жеришип мындай курултай макул болду дегендей бир пикир болуп калды да. Эгерде жанагындай жабык добуш бергенде балким башкача чечим болмок да. Ошондуктан курултайды мындай өтө дагы дыкат изилдеш керек, жаңыдан иштеп чыгыш керек, кайрадан иштеп чыгыш керек. Анан президент менен тиги Садыр Жапаров менен Акылбек Жапаров мындай бир топ маалымат беришти да, өлкөнүн өнүгүп аткандыгы боюнча өтө көп маалымат беришти. Мына кендер боюнча, чек ара боюнча, ирригация боюнча, жана башка бир топ жанагы хвостохранилищалар боюнча аябай жакшы маалыматтарды ала алдык. Бирок баары бир ошондой болгон менен жанагындай бир 10 мүнөт бир 5-6 адамга сүйлөтүш керек, мындай интеллектуалдуу адамдар айтыш керек, өкмөттүн дагы жетишпей же болбосо кайра кошумча кеңеш берип, ошондой бир 5-6 адам болуш керек. Андан кийинкилери анан 3 мүнөттөн ар кандай маселе боюнча мындай талкуу кылып сүйлөшсө болот да. Мындайча айтканда уюштуруу маселеси курултайдын анча жакшы болбой калгандыгы көрүнүп атат да. Албетте мындай жакшы институт кылып жаратса болот, бирок бүгүнкүдөй эмес да. Жакшы, сиз агай бул пикирлерге кошуласызбы? Сиз дагы курултайга бардыңыз, максатына жеттиби курултай? Курултайга мен катыштым 2 жолу. Курултайдын бүгүнкү күндө проблемасы бул конституция. Негизинен караш керек да, эмне үчүн мындай болуп атат? Негизинен конституцияга курултай 7-беренеге чолок жазылып калган. Чолок. Экелемеси бар. Байкоочу жана кеңеш берүүчү. Болду. Калганы сот тигемеге анан кийин майдачуда. Негизги принципиалдуу курултайдын максаты бул байкоочу жана кеңеш берүүчү. Эми кеңешти бул укук ар бир жаранда бар. Ар бир жаран кеңеш бере алат жана эме бере алат. Байкай алат. Ошон үчүн курултайсыңбы же курултай эмессиңби бирдей эле. Жөн эле баягы жаран ошо курултайдын эле укугу бар. Ошон үчүн берден болуп эме чолок жазып калган, анын негизинде депутаттар эме кылды. Ошон үчүн курултай бүгүнкү күндө кайталап атат да проблемаларды. Бирок буну да жакшы жери бар. Бул рейтинг коюп, президент өзүнө баягы биринчи маселе кайсы, экинчи рейтингке жасалса болот. Улам кайталана берсе, мектеп, жол, дагы эмне. Мына жолдор быйыл азайып калды, анткени президент айтпады, жарым сым куруп салдык. Мектептерди куруп салдык. Эми азыр башка маселени көтөрүлүп атат. Ошон үчүн бул рейтингке бар пайдасы, бирок дагы буну жакшы иштетиш үчүн бул конституционный реформа кылыш керек. Мына ошондо гана курултай иштейт. А бүгүнкү 7-берене менен кандай чакырсаң да, кимди чакырсаң да, интеллектуалдарды чакырасыңбы
жөнөкөй кара таман элди чакырасыңбы, укугу жок, ошо ойдон жүрө берет. Буну да негизи эле бул жылы сөз эркиндигинин абалы кандай болду? Сөз эркиндиги бул мындай, муну экзистенциалдык жактан караш керек. Сөз эркиндиги бул эмне? Бунун чегарасы каякта? Анархия менен сөз эркиндигин ким чектеп берет ошону? Ошону чектебесе биздикилер эми ар кандай пайдалана берет да. Сөз эркиндиги бул демократиядай. Демократияда бүт дүнүйөдө жок. Демократия бул коммунизмде эле. 100% демократия жок, 100% сөз эркиндиги жок. Ошон үчүн ар бир мамлекет, ар бир президент ошонун деңгээлин өзү чечет. Анан коом чечет, бул эркиндиги барбы, жокпу деп. Мен мисалы, мен үчүн бар, мен кандай сүйлөсөм ошондой сүйлөп атам, сындап атам президентти, Камчыбек Кыдышаевичти сындап атам, мактап атам, мага жок. Анан ар бир адам өзүнө жараша айтат, мына мени эметип атат деп. Ну, албетте мурункудай жок. Мурункудай жок. Азыр оозуна келип, оюна келгенде сүйлөй албай калды. Аны карап атат Камчыбек Кыдышаевич. Ошон үчүн азыр абайлаш керек деп ойлойм. Журналисттер бул коомго бүт маалыматты чыгарып айтып туруш керек да, өлкө каяка өнүгүп атат, эмне болуп атат, бардыгынчы. Журналисттер андай мындай маалыматты ала албай калды да, жыл жыйынтыгында бардыгы коом билиш керек. Мисалы үчүн биз деле курултайчылар ошол жерден көрдүк да, мындай жаңы маалыматтардычы, ошол хранилищелер боюнча иштерди, башкаларды ошол жерден алдык да. Эми ал курултайга айтыла турган нерсе, бирок коомчулуктагы журналисттер аркылуу ошол нерсени айтыш керек. Мисалы үчүн курултайды тиги массалык маалымат КТРден же башка жерден көрсөткөн менен ал жалпы элге тарабай калат да, себептен ал бир жолу көрсөтүлөт болду. Ошол момент балким көрсөтүлбөй калат. Коом жана журналисттердин баарына эметкенде, маек бергенде ал жерден бүт баарына тең каалаган маалыматтарын ала алат да. Ошонусу менен мындай журналисттер менен баарлашуу бул артыкчылыгы көп да. Анан президенттин өзүнө да, бийликтин өзүнө да жакшы көп проблемаларды айтып элге чыгарып алганга. Анан мен дагы мындай айкындуулук деп айтып атпаймынбы, жана өзүм эмемде да айтып атам, ошо айкындуулук жөнүндө мындай убакыт аз болуп аз сүйлөп калдым. Айкындуулук жок болуп атпайбы? Көпчүлүгүбүз билбейбиз, мына курултайдан билип атабыз көп нерселердичи. Анан ошондуктан бийлик айкындуулуктун негизинде аракеттенсе, өкмөт бардыгын айтып турса, мисалы үчүн жана кумтөр боюнча биз кумтөрдү алдык, анан кумтөрдү бүт жанагындай системага киргизип, бардыгына видео кылып койдук, алтын урдалбайт деп айтып атат да. Анан бүт эмеде жанагы көрсөткүчтөрдө кумтөрдүн эле алтынын көрсөтүп атышат. Мына монча алтын келип тиги улуттук банкка сакталып атат. Ал бул дейт, башка кендер эмне болуп атат? Башка кендерди кандай абалы кандай экен эч ким билбей атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, мондай ар бир кен боюнча маалымат берилип туруш керек да. Ар бир кен боюнча маалымат берилип турса, ошондо баягы коомчулукта да ар түркү күн күмөндүү баягы эмелер болбойт. Мисалы үчүн жанагындай 19 тоннаны чыгарып кетиптир, антип кетиптир деп аябай чуу болбоду. Ошондой нерселер болбойт да. Бардык эме кендер боюнча маалымат берилип, ар бир өкмөт өзүнүн ар бир аракетин коомчулукка чыгарып туруш керек. Мисалы үчүн президенттин кайсы өлкөгө барып атканы кандай берилип атат, тим эле укмуш сонун кылып берилип атпайбы? Ошондой эле кылып ачык, айкындыктын негизинде ар бир аракети көрүнүп турса, мисалы үчүн бийликтин дагы журналисттер менен проблемасы аз болмок да. Журналисттер да жөн жок камалмак эмес. Анан мындай эметпегенден кийин, маалымат жок болгондон кийин божомол негизде айтып коюп атпайбы? Илгери божомол негизде айта берсе эчтеке деле болчу эмес. Азыр болсо божомол айтса дагы бир жеринен илип
баягы суракка чакырып антип минтип эметип атпайбы. Анан журналисттер жанагындай 2 күнгө, 2 айга же болбосо 2 жумага камап коркуп калсын деп ошондой кылып аракеттер болуп аткандай көрүнүп атат да, мындай сырттагы байкап мындай көрүп аткан адамдаргачы. Ошондуктан жанагы бекерден эмес, эл аралык уюмдар быйыл Кыргызстан репрессивдүү мындай аракеттеги өлкө деп таанышпадыбы. Бул өтө жаман, өтө жаман. Эгерде мен ойлойм, мындан ары балким бийлик дагы башкача мамиле кылат, анткени мына ушундай статуста болгон жаман. Себептен де кийинки статус бул уже тоталитардык система түзүлдү деп чыгышы мүмкүн да. Эгер андай болсо, анда бизге эч кандай акча, жардам, грант, башкалардын баарын тыя башташтары мүмкүн, бизге эчтеке келбей. Анан биздин экономикабыз өзү да чабал, ошого мындай өтө мындай кыйын абалга түшүп калышы мүмкүн да. Президент өткөндө айтты, коррупцияны 90% жоюп салдык деп. 90% жоюлган өлкөдө коррупционерлерди тиги эме менен жана лупа менен издеп калыш керек да. А бизде күн сайын эле камап атпайбы? Көрдүңүзбү? Ошондуктан мындай мен мындай кооптоном да, балким жасалма негизде жанагындай подставалар болуп атабы, кандайча мындай болуп атат депчи. Анткени президент так маалымат берип атпайбы, 90% жанагы коррупцияны жоюп салдык деп. Анда мындан аркы аракеттер башкача болуш керек да. Анда мен жанагы сунуш кылгандай системалык негизде коррупция менен күрөшкө өтүш керек. Жогорку кеңешти күн сайын чакырып, согуп, мыйзамдардын баарын берип, тапкыла иштегиле деп аларга мүмкүнчүлүк берип, жана аппараттардын баарын, тууган уруктардын баарын кууп чыгып, айырке бүт юристтердин баарын коюп туруп, жанагы мыйзамдардын баарын тең эксперттен өткөрүп, экспертизадан карап чыккандай кылыш керек да. Кайсы жерлерде кандай мындай мыйзам бузулуп кете тургандай абал бар. Тескерисинче жогорку кеңеште отуруп койду, мына Бакыт байке айтып атат, баары тең бай деп, анан өз кызыкчылыгында мыйзамдарды чыгара берет. Себептен де Акаевдин учурунда деле ошо болгон. Керек болсо Акаев менен Бакиев, Беркилер менен сүйлөшүп алып чыгарган мыйзамдары бар. Билесиз, Бакыт байке жанагы бизнесмендерге льгота бир кайсы бир бөлүгүнө деп, анан бүт өздөрүнүн жанагы эмелерин, компанияларын киргизип алган, салыктан бошотуп алган. Ошондой мыйзамдар чыгып кетиши мүмкүн. Ошолордун баарын тыкыр карап, аткаруу бийлиги менен азыр күчтүү болуп турат. Иштетиш керек жогорку кеңеште, эгер өздөрү иштегиси келбесе. Негизи ушу акыркы учурда коомчулукта чоң талкууга кабыл атат. Бул туу маселеси. Жогорку кеңеште тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору кабыл алынды. Негизи эле ушул туу боюнча пикириңиздерди билдирип койсоңуздар. Чынында эле эл 30 жылда көнүп калган. Күн карамага көнүп калган. Эми бизде 7 миллион кыргыз барбы? Жаран бар, Ар бирөөнөн сурасаң 7 миллион желекти тартып берет. Мен ошон үчүн өзүм да баягы эскиге көнүп калгам да, эскиси мага жагат. Ошон үчүн мен ортосун издедим. Жарымысын күн карама, жарымысын бай тикенек кылып койсок, мына ошондо эл менен бийликтин ортосунда кандайдыр бир эри шаркактык болот эле деп мен ойлодум да. Сиз бирок жаңы желекти колдоп атасыз. Эл болсо ага макул болбогойду. Азыр күн караманын бир да эмеси жалбырагы жок болуп калды. Бүт баары тикенек болуп калды. Ошон үчүн менин сунушум болчу бийликке да, элге да жарымысын эме кылайлы, күн карама, жарымысын тикенек кылайлы. Ошондо мындай кичине окшошмок. Болбосо азыр жапжаңы болуп калдым. Эмне кылабыз эми? Мыйзамга баш ийебиз. Мен ойлойм, желекти азыркы жогорку кеңеш мындай талкууга алып өзгөртөбүз деп талкууга алганга да моралдык укугу жок болчу деп ойлойм. Себеп дегенде бул деген баягы Кыргызстан эгемендүүлүккө чыкканда кабыл алынганда ошол кездеги депутаттардын
эмесин көрсөңөр, составын, азыркы депутаттардын составын көрсөңөр, өзү эле айтып турбайбы кандай экен, жанагы өздөрүнүн аргументтерин эле карабайсызбы? Бензин да кызыл деп, ошого алмаштырышыбыз керек дегендей бир аргументтерди көрсөтүп атат да. Ошого жанагы Лейла Өкүбаева кечээ Азаттыктан сүйлөп ушуларды айтты. Эң туура айтты да. Анан желекте кыргыздар баягы атам замандан бери чыгышта мына көчмөн элдеринде жанагы күн бул эң негизги мындай эме болгондо атрибут. Эмне үчүн биздин желек жанагындай мындай аябай чачырап күндүн нуру көрүнүп турат? Себеп дегенде илгерки сак усундардын жанагы уру башчылары бүт алтындан кийинип турбайбы? Алтындан кийинип, анан элдин алдына туруп сүйлөгөндө, мынакей мен күндүн уулумун, менден силер энергия алып, жылуулук алып, бакубат жашагыла дегендей мааниде мындай эме берген да элге, кандайдыр бир мындай багыт берип, мындай колдоо иретинде айтканда, ошондуктан биздин желекте жанагындай бажырайып монтип турат. Кыргыз айтат, күн кашкайып алдыңан чыкты деп. Эртең менен турсаңыз, күн кашкайып момундай болуп, чоң болуп алдыңыздан чыгат да. Мына ошондой бир ассоциациялар алынган деп ойлойм да. Анан кийин дагы Кыргызда ошо күн боюнча жакшы сөздөр бар да, ошолордун баары баягы эме биздин желекке төп келет. Ал эми кийинки вариантта жон гана мындай жанагындай тикенекке окшош нурлар болуп калды да. Анан күн мындай батып аткан да туура ошондой болуп, кызыл болуп, мынтип ылдый барып түшүп тоолорго көрүнбөй калат да. Менде толуктоо бар эле. Ошондой негизде болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, эми ар ким ар түрдүү айта берет. Бирок баягы эң алдыда баягы ойлоп табылып атканда мындай ошо кезде аябай отуруп алып, укмуштуудай изилденип баягы жазалган да. Азыр болсо эмне отуруп алып эле жөн эле алмаштыргыла деп, анан алмаштырылып атат да. Президент дагы ошол мындай жана Шакиевке айтып атканда, ошондо ачык эле элге айтканда болмок окшойм дейм да. Ошондо балким көбүрөөк отуруп убакыт 1 жылбы отуруп алып туруп иштеп чыгышмак да. Азыркы болсо өкөнү койгондо эл эмнеге каршы болуп атат? Анткени өкөнү койгондо өкө мындай бири-бирине айкалышпай калып атпайбы? Мен эмнени айтар элем? Мына менин вариантымда свет, жарык бул толкунда и поток корпускулов. Квантовый физикада корпускулярно-волновой дуализм деген бар, түшүнүк. Интерференция деген бар. Ошонун негизинде светтин эки касиети бар. Бирөөсү баягы жалбыракка окшош, бирөөсү тикенекке окшош. Экөө бир жашайт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин биз жалаң светтин баягы эмесин пайдаланып келгенбиз. А мындай түс, лазер, поток фотоновду пайдалаган жокпуз. Ошон үчүн ошону бириккенде, мына кыргыз эли билет экен квантовый физиканы. Булар интерференция дегенди билет экен деген ой туулат да. Болбосо азыр жалаң тикенек болуп калды, интерференциясы жок болуп калды. Ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Келип убактыңыздарды бөлүп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сак саламатта туруңуздар.